БК Медиа каналынын пайдалуу кеңештери сиздер үчүн. Азыркы учурда мөлтүрөп көз жоону алып, көпчүлүктүн табитин ачып бышып турган өрүк организмге канчалык деңгээлде пайдасын тийгизерин билип алыңыз. Өрүк витаминдерге, минералдарга, калий, кальций, фосфор, магнийге бай. Өрүк ар кандай ооруларда алардын алдын алуу үчүн колдонулат. Кандай ооруларда организмге өз жардамын тийгизет десеңиз, өрүк тамак сиңирүүнү жакшыртат, кургак жөтөлдү дарылайт, ысыгы көтөрүлгөндө температураны түшүрөт. Ич катып кыйналган учурда ичти жумшартуучу эң мыкты дары. Жүрөк булчуңдарын бекемдеп, чарчоону тез жазат. Кан айлануусу начар, жүрөгү бир калыпта сокпогон инфаркттан жапа чеккендерге өрүк жеп туруу сунушталат. Өрүк сулуулукту сактап, терини жашартып, чачтын түбүн бекемдейт. Өрүк эркектер үчүн дагы эң пайдалуу азык. Анткени бул жемиш потенцияны жогорулатуучу касиетке ээ. Ошондой эле өрүктүн курамындагы калий менен каротин заты ашказан жарасынан жана бөйрөктөгү таштардан арылууга жакшы жардам берет. Өрүк стресс менен мыкты күрөшөт. Мээнин иштешин, көздүн көрүүсүн жакшыртат, иммунитетти көтөрөт. Чоңдор үчүн күнүнө 200-300 грамм өрүк жеген жетиштүү болот. Өрүктү ач карынга жегенге болбойт. Ошондой эле бул жемишти жеген соң дароо муздак суу ичүү сунушталбайт. Анткени мындай учурда ичеги карынга зыян алып келиши мүмкүн. Өрүктө көп кант болгондуктан кант диабети менен ооругандарга өрүктү көп жегенге тыюу салынат. Эгерде биздин пайдалуу кеңештер сиз үчүн аз да болсо жардам берсе, биз кубанычта болобуз. Андыктан лайк басып, каналга катталууну унутпаңыз.